Аркadaşlar, дагы бир кызыктуу теманы айткым келип атат. Эртең менен турганда Аллах Таала ар бирибизге ырызкы түшүрөт да, ар бир пендегечи. Ал ырызкыны эртең менен багымдата окуган адамдар көбүрөөк доллар төлөгөндөй Аллах Таала доллар түшүргөндө доллар алабыз. Түштөн кийин туруп уктап калган адамдарыбыз, мисалы намаз окуйм деп уктап калган адамдарга дагы $0,5 төлөнөт экен. Мисалы намаз окубай эле баары Аллахтан деп ниет кылган адамдарга $5 сыяктуу ушундай ырызкыдан берет экен да. Мындай сом менен айтканда адамдар акча менен бирдекени айтса кичине түшүнүк башкача болуп калат го. Мисалы уйкуң анып эптеп мисалы 10-11 турган адамдарга жана 20 сом 50 сомду тыйып алып акча тапкандай экенбиз да. Ошол себептен эрте туралык, эрте туруп аракет кылалык. Намаз окуй электер болсо намаз окуңуздар баарыбыз. Мен айткым келип атат, баардык адамдар өзүбүздүн ырызкыбызды Аллах Таала өзүнүн колубузга берген экен. Ошол себептен баарыбыз аябай аракетчил бололу, эртең менен эрте туралы. Чымчыктар ушундай болот, эртең менен турат дагы Аллахка жакын, Аллахка коет дагы жерди ушундай буту менен эмерет да, казыт да, ошондо Аллах Таала ал жактан курттарды, өзүнүн ырызкысын чыгарып берет. Ошондой эле биздикин дагы Аллах Таала чыгарып берет да Аллахым. Ошол себептен Аллахка ишенип намаз окуйлу. Менен ошол намаз Аллах Тааладан келгенибизге белек. Бул негизи тастыкталган маалыматта хадисте да бар да. Аллах Таала дейт ушундай да, Аллах Таала. Аллах кандай улук зат. Аллахты мисалы биз ойлойбуз да, машиналар өздөрү жүрүп баратат депчи, мисалы машиналар. Жок, булардын машиналары өздөрү жүрбөйт. Муну периштелер түртүп баратат. Биздеги периштелер көрүнбөйт. Эмне себептен? Биздин көздө парда бар. Ошол себептен ошондой эле намаз бул тастыкталган хадисте дагы эмеде китепте дагы тастыкталган. Хадистин чечмелесинде да бар. Мен ошондо кыркып ушул жакка салып коюнга аракет кылам. Ар бир ырызкысы көп болуш үчүн адамдар намаз окуш керек экенбиз. Канчалык намазды көп окусак, ошончо ырызкыбыз көп болот. Муну текшерип көрсөңүздөр да болот. Окуй элек адамдар окуңуздар, таштап койгон адамдар да окуңуздар кайрадан намаздарыңыздарды. Бул сөзсүз иштей турган лайф.